Biz экранда көрүп турган бул Йозеф Геббельс. Учурунда бул адам Гитлердин пропаганда министри болгон. Гитлер менен биргеле элди нацизмге, согушка үндөгөн адам болгон. Анан бул адамдын азыр цитаталары бар, калтырып кеткен. Муну Google'дан тапсаңар болот. Ошол айтып кеткен сөздөрүнүн кээ бирине көңүлүбүздү бурсак. Анда мындай дейт: «Дайте мне средства массовой информации, я из любого народа сделаю стадо свиней». Мага массалык маалымат каражаттарын берсеңер, мен кандай эл болбосун чочкого айландырып салам деген. Дагы бир цитатасына көңүл бурсак, анда мындай дейт: «Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят». Эгерде канчалык чоң болбосун калп, аны кайта кайталап айта берсеңер адамдарга, анда аягында алар баары бир аны чындык катары кабыл алат дейт. Йозеф Геббельс муну жөнөкөй эле оюна келген сөздү айтып койгон эмес, бирок жашоосунда иш жүзүндө колдонуп, анан башынан өткөн практикасынан эмнени көрсө ошону жазган. Анткени бул учурунда күчтүү пропагандист болгон да, нацизмге үндөгөн. Анан ошол үндөгөндө узак убакытка чейин адамдарга нацизмди кулак месине куя берсе, массалык маалымат каражаттары аркылуу, аны миллиондогон адамдар ошого ишенип ээрчип кеткен. Аягында экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Бүгүнкү күндө нацистик идеология урап түшкөн, ал эмес коммунисттик идеология дагы кулаган. Анын аркасы менен бүгүн исламдык идеология ушунчалык баш көтөрүп элге жайылып келатат. Исламдык идеология дагы так эле ушул нацисттердин идеологиясына окшош. Нацисттер учурунда немистер эң таза калк, калган адамдардын баарысы тең, башка улуттар, элдер, алар жарым адамдар, алардын баарысын биз басып алышыбыз керек, алардын баарысы бизге кул болушу керек десе, миллиондогон адамдар ээрчип кеткен. Жана исламдык идеология дагы так эле ушуга үндөш. Ислам дагы ушундай деп окутат: мусулмандар баарынан таза калк, башкалардын баарысы тең капыр, алар кир, аларды биз күч менен исламга алып келишибиз керек, келбесе өлтүрүп салыш керек, өлсө көмдүрбөш керек деген жана ушуга окшош көптөгөн кир идеологиясы, пропагандасы бар. Жана алар дагы так эле ушул Геббельс айткандай өздөрүнүн идеологиясын, жалган, жаман кир идеологиясын адамдарга узак убакытка чейин кулак месине куя берсек, баары бир кабыл алат деген максатты ишке ашырып келатышат. Ага далил катары биз Чубак ажынын бир видеолоруна көңүл бурсак, анда ал мындай деп атат: хикмат менен жеткирип таштап, Аллах ыраазы болсун, Кудайым иман берсин деп дуа кылып неме кылсаң, ошол сенин мамилеңен улам буга вирус кирет. Мен бүгүн Турсунбай Бакир уулу менен сүйлөштүм, депутат, баарыңар билесиңер. Анан ал кишинин бир мыйзамын көтөрүп жүрөт, жума күнү дем алыш кылыш керек. Анан мен болсо Норуз майрам эмес деп дайыма кыйкырып басып жүрөм. Бирок элдер баары Норузду майрам деп атат, жума күнү бардыгы иштеп атышат. Анан Тынчтыкбек деген бала бар, Беккараев деген бала бар, билесиңер, өтүп кетти, биз тартып жүргөн биринчи. Алла бейиши кылсын. Анан ошол айтат, мага телефон чалып: "Сиз кандай дейсиз? Ошо Турсунбай Бакир уулунун жуманы дем алыш керек кандай деп айтасыз?" Анан мен айттым: "Турсунбай Бакир уулу деле билет, мен деле билем. Азыр эч бир депутат колдобойт, жума дем алыш болбойт бизде азыр ушу күндөрү. Ушу жылдары даже.
Бирок Бакир уулу жинде эмес. Бакир уулу ошону айтат, эмне үчүн адамдардын кулагына сиңе берсин деп атат. Балким 20 жылдан кийин ишке ашышы мүмкүн. Бакир уулу жинде эмес. Ал эмне себептен жума күндү дем алыш кылалык деп элди үгүттөп атат. Анткени адамдардын кулагына сиңе берсин дейт. Адамдар булар өздөрү билет. Адамдар коомчулук азыр муну кабыл албайт. Бирок муну адамдарга кайта кулак мээсине массалык маалымат каражаттары аркылуу айта берсеңер, анан баары бир 20 жыл өтөбү балким анан кабыл алат дейт. Так эле биз Геббельстин айтып калтырып кеткен жанагы цитаталарын окусак, башынан өткөргөн. Так эле ошону булар дагы айтат, жана ушулар да ошону колдонот. Эгерде бул идеология дагы уланып отурса, чубагача айтканда кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин жума күндү дем алыш күн катары коомчулук кабыл алган деңгээлге жетет. Бирок аны менен эле токтобойт да. Андан ары көп аялдуулукту мына канчадан бери элдин кулак мээсине куюп парламенттен да көтөрүп кайта айтып келатышат. Көп аялдуулукту мыйзамдаштыралык деп. Анан анысы чыгат. Андан ары кеткенден кийин буларда кол кесүү деген бар. Урлардын колун кесиш керек дейт. Ойноштук кылгандардын таш параңга алып өлтүрүш керек деген бар. Башка динге өткөндөрдү өлтүрүш керек деген бар. Аларды күч менен исламга алып келбесе өлтүрүп ташта. Өлсө көмдүрбө деген. Ошонун баарысын адамдардын кулак мээсине куя берсе, коом эртеби кечпи баары бир ошону кабыл ала берет. Тилекке каршы коомдун көпчүлүк бөлүгү ушундай. Өз алдынча ой жүгүртүп, ак караны туура эмести айырып биле албайт. Бирок анын кулагына эмнени кандай маалыматты куя берсе, ошону кабыл ала берет. Ошондуктан жана Геббельс айтып атат, өзүнүн практикасынан, жашоосунан эмнени көргөнүн, кандай колдонгонун тажрыйбасында, иш жүзүндө. Анан айтып калтырган да. Адамдарга канчалык калп болбосун, адамдар кабыл алгысы келбесе дагы, аны узак убакытка чейин массалык маалымат каражаттары аркылуу айта берсеңер, баары бир кабыл алат деп. Анан аны булар да билет. Кайрадан Йозеф Геббельстин айтып кеткен цитаталарынын дагы бирөөнө көңүл бурсак, ал жерде мындай дейт. Худший враг любой пропаганды – интеллектуализм. Бардык пропаганданын эң чоң душманы бул интеллект деген. Интеллект деген бул адамдын аң сезими, акыл эси, ой жүгүртүү жөндөмү. Канчалык адамдын акыл эси, интеллекти күчтүү болсо, ал ар кандай пропагандага баш ийип бербейт. Нацизм болобу, коммунизм болобу, ислам болобу, ал өз алдынча ой жүгүртүп, ак караны туура эмести айырып биле алган жөндөмгө ээ болот. Ошондуктан бул нацист, күчтүү пропагандист Геббельс дагы билген, ошон үчүн айткан. Пропаганданын эң эле күчтүү душманы бул интеллект, аң сезим деп. Бүгүнкү күндө ислам өзүнүн окутуусун элге жайылтып, жума сайын элдерди мечитке чогултуп алып, жума сайын кулак мээсине куюп, массалык маалымат каражаттары аркылуу да кулак мээсине куюп атат да өзүнүн идеологиясын. Анан жөнөкөй адам өз алдынча ой жүгүртө албагандар ошону кабыл алып, ошого сугарылып атат. Башка идеологиясы менен бирге көп аялдуулукту пропаганда кылса, аны адамдар ошого ишенип кабыл алып атат. Аны эркектер эле эмес, аялдар дагы кабыл ала баштады. Бирок булар көп аялдуулук менен эле токтобойт. 4 аял деп кой, 4 аялдын ар жагында күңдөр деген бар. Сан жагынан чектелбеген. Ал күңдөр эле эмес, анын ар жагында мута деген бар. Акчасын төлөп аялдар менен жатып келсең болот деген. Андан ары жүрүп отурса педофилиясы бар. Жашы жетелек
этек киргеле эле кыздарды алып зордуктаган. Ал эле эмес каалаган аялын талак деп 3 жолу айтып койсоң бүттү, башың бош кете бересиң дегенде үйрөтөт. Эч кандай жоопкерчилик алып жүрбөйт. А эгерде кайра жашагысы келсе, ал 3 талак берип койгон аял менен аны башка бирөө, күйөөсүнөн башка бирөө алып, аны менен жатып, жыныстык катнашта болуп, ошондойчо жол менен халалдап, андан кийин анан жашасаң болот десе, ошого ишенип, ошону туура көрөт. Аны өз алдынча ойлонуп, бул кир турбайбы, бул Кудайдан эмес, бул туура эмес дегенге анын акылы жетпейт. Интеллекти төмөн адамдар. Анан ошону ээрчип кете берет. Ошо туура турбайт, кулак мээсине эмне кандай кир болбосун, кандай жаман нерсе болбосун, аны кулак мээсине куя берсең, жанагы Геббельс айткандай, кулак мээсине массалык маалымат каражаттары аркылуу куя берсең, мен чочко кылып таштайм деген адамдарды. Чочко болуп калат. Айван болуп калат. Ал эми интеллекти күчтүү адамдар гана ак караны, туура эмести аңдап, айырып билип, анан мындай пропагандага баш ийбейт. Интеллекти төмөн адамдар гана өздөрү айырып биле албайт, анан ушундай исламдын жиркеничтүү гир пропагандасынын курмандыгы болуп кала берет.